Тиби Джошуа пайгамбар. 12 июнь 1963 жылдан 5 июнь 2021 жылга чейин. Анткени Кудай Теңиз өз кулдары пайгамбарларга өзүнүн жашыруун сырын ачпай туруп эч нерсе жасабайт. Амос 3:7. Ишембе күнү 5 июнь 2021 жылы Тиби Джошуа пайгамбар Эммануэл ТВ партнерлору менен жолугушуу учурунда бардык нерсенин убактысы бар. Бул жакка сыйынуу үчүн келген убакыт жана кызматтан кийин үйгө кетүү убактысы бар деди. Кудай Тиби Джошуаны үйүнө алып кетти. Бул Кудайдын эрки. Ал акыркы бул жердеги мүнөттөрүн Кудайга кызмат кылуу үчүн өткөрдү. Ал ушул үчүн төрөлгөн, ошол үчүн жашаган жана өлдү. Тиби Джошуа пайгамбар айткандай, жашоону коротуунун эң мыкты жолу сенден кийин да жашоосун уланта турган нерселерге арноо. Тиби Джошуа пайгамбар өзүнүн артында али төрөлө элек муундарга да кала тургандай Кудайдын падышачылыгы үчүн өзүн арноо менен кызмат кылуу мурасын калтырды. Бардык улуттар жыйынын жана бүтүндөй Эммануэл ТВ үй бүлөсү ушул мезгилдеги сиздердин сүйүүңүздөргө, сыйынууларыңыздарга жана камкордугуңуз үчүн ыраазычылык билдирет. Жана бүт үй бүлө үчүн азыр жеке сыйынуу убакыт сурашат. Тиби Джошуа пайгамбардын акыркы сөзү: азгырылып кетпеш үчүн сергек болуп сыйынгыла. Бизде бар болгон бир гана жашообуз Машаяк үчүн. Бизде болгон бир гана жашообуз ал ушунчалык кымбат. Эммануэл, Кудай биз менен.